Чолпон Мамбетов атындагы Талас облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө көйүнчө жаш баласын көтөрүп кайрылган ата-энелердин саны акыркы бир аптадан бери кескин көбөйгөн. Анткени аба аркылуу жуккан вирустук ооруга 1 жаштан 5 жашка чейинки балдар көп чалдыгууда. Алымкан Көчөрбаева Арашан айылынын тургуну. Үйдөгү 3 айлык жана 1,5 жаштагы 2 небереси тең шалдырап, дене табы көтөрүлүп баштаганда ооруканага кайрылышкан. Учурда 3 айлык небереси балдар бөлүмүндө дарыланып жатса, 1,5 жаштагы небересин Алымкан эже өзү жугуштуу оорулар бөлүмүндө кароодо. 3 ай толуп элек да, ошо жөтөлүп эме жатып калды да, 2 жашка детскийге. Анан кайта бул жөтөлө баштады. 3 күн болду, ошо көкүрөгүнөн эле эметип катуу жөтөлүп атыр да, курсулдап. Алып келдик. Жакшы эле, эртең менен бир аз температура болгон. Азыр жакшы эле. Ошо жөтөлүү болуп атыр. Тамагынан карап атыр окшойт. Эч күндө эле ооруган эмес, чоңурактар бир аз жөтөлүп жүргөн. Ошодон контакт болду окшойт. Апчеси, акелери ойноп жүргөн да. Ошо бир аз жөтөлүп, алар жакшы болуп калды, анан кайта булар баштады. Кичекейлер. Жугуштуу оорулар бөлүмүндө мындан тышкары кызамыкка чалдыккан балдар дагы жатып дарыланууда. Ар бир ата-эне балдардын ден соолугуна олуттуу карап, үй шартында балдарын дарылабаса дешет. Көпчүлүк маалда өзүн билемдик менен дарыланып олтуруп, качан оору өтүшүп кеткенде ооруканага кайрылган бейтаптардын саны көп. Чоңураак 5 жаштан үйдө балдар бул энтеровирусный оорусун жеңил көтөрүп кетишет. Ал эми 1 жашка чейинки жана 1 жаштан 5 жашка чейинки балдар кыйыныраак өтөт да, осложнениясы менен. Көбүнчө бул энтеровирусный инфекциянын оорулардын именно жанагы өчүшүп кеткен түрлөрүнө эле жаткызып атабыз. Ооруканага кайрылган ар бир бейтаптын ден соолугун текшерип, кыйналып келген бейтаптар ооруканага жаткырылса, энтеровирустун жеңил түрү менен ооруган жарандар үй шартында дарыгердин көзөмөлүндө дарыланышууда. Андыктан тамак ооруп, алы кетип, дене табы көтөрүлгөн ар бир жаран дарыгерге көрүнүп текшерүүдөн өтүүсү керек. Көбүн эсе ата-энелерибиз үйүнөн өз алдынча дарыланышат. Аптекада отургандар эмне дары берсе ошолорду берет. Анан качан гана осложнениясы болгондо келет, же болбосо температурасы 38-39-тан түшпөй жатат деп келишип атат да. Энтеровирус дегенибиз эми бул көбүнчө температура 38-37ден ашкандан кийин кузушу мүмкүн, ич өтүп кетет да. Оорунун алгачкы белгилери байкалар замат ар бир жаран таза абада көбүрөөк сейилдеп, туура тамактануу маанилүү дешет дарыгерлер. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.